Даяр бүткөн үйдү рассрочкага алса болобу? Же кирип жашап туруп, акырындык менен төлөгөн варианттар барбы деген суроолор бизге көп келет. Бүгүн ушул суроолорго толук жооп берип, рассрочка менен ипотеканын айырмасын сиздерге түшүндүрүп берейин. Жалпысынан алганда, көпчүлүк курулуш компаниялары рассрочканы жаңы башталган же курулуп жаткан үйлөргө гана беришет. Бирок баардык компаниялардын шарттары бирдей эмес. Кээ бир компанияларда баштапкы төлөм 30% же андан көп болот. Рассрочка мөөнөтү болсо болгону 1, 2 же 3 жылга чейин. Мындай шарттар чынында баарына эле ыңгайлуу эмес. Көбүнчө каражаты даяр адамдарга ылайыктуу. Ал эми айрым компанияларда болсо шарттар жеңилирээк, бирок андай компаниялар аз. Себеби шарттарды жеңилдетүү үчүн компаниянын мүмкүнчүлүгү күчтүү болуш керек. Кутстрой компаниясынын миссиясы мисалы үчүн жөн эле үй куруп сатуу эмес. Биз мүмкүн болушунча көбүрөөк адамдардын үйлүү болушуна шарт түзүүгө аракет кылабыз. Ошондуктан баштапкы төлөмдү жеңилдетип, рассрочка мөөнөтүн узартып, элге ыңгайлуу шарттарды сунуштап келебиз. Эгерде сиз рассрочка менен үй алууну кааласаңыз, учурда курулуп жаткан турак жайларыңыздан пайызсыз негизде батир алууга мүмкүнчүлүк бар. Мунун дагы бир чоң артыкчылыгы бар. Үйдү курулуштун башында алсаңыз, баасы кыйла арзан болот. Курулуш бүткөн сайын баа дагы көтөрүлө берет. Эми даяр бүткөн үйдү кантип алса болот? Бул жерде негизги вариант ипотека. Ипотеканы банк аркылуу аласыз. Бирок банк ар бир адамга эле бере бербейт. Алар төмөнкүлөрдү карашат. Кайсы жерде иштейсиз, кирешеңиз туруктуубу, айлыгыңыз канча, кредиттик тарыгыңыз таза элеби? Эгер документтериңиз туура келсе, анда ипотека алуу мүмкүнчүлүгү ачылат. Бирок бул жерде дагы баштапкы төлөм бар. Көбүнчө үйдүн баасынын жалпы суммасынан 30% алдын ала төлөш керек болот. Андан тышкары ипотекада жылдык пайыз бар экенин дагы эске алуу керек. Эгерде сиз рассрочка менен батир алууну ойлонуп жатсаңыз, WhatsApp номериме жазыңыздар, акысыз консультация берип, сизге ылайыктуу варианттарды сунуштайм. Эгер бул маалымат пайдалуу болсо, анда видеону жакындарыңызга сөзсүз бөлүшүп коюңуз.